Урматтуу угарман, кезектеги чыгарма мекенине жетпеген мигранттын үнү деп аталат. Москвадан салам кат ата-энеме. Карагыла менин да маселеме. Жалган айтып не кылам бүт бардыгы жазылып турушундай бешенеме. 9-класстан соң келе бердим. Тапканымды сиздерге бере бердим. Өзгөрүлбөс жашоонун нугун көрүп өкүнөмүн, бул жака неге келдим. Карап көрсөм Москва таш боор экен. Көз жаштарга бир дагы ишенбеген, татаал турмуш талаадан нан издетип көп адамдын колу бутун кишендеген. Ушул жерде ушинтип канчалары уул кызына сагынып жетпей жүрөт. Барган менен иш барбы жасай турган ала тоого айла жок кетпей жүрөт. Кээ бирлери коштошуп жашоо менен кете берди, акырет сапар алып. Көпчүлүгү жумуш жок келген менен көчөлөрдө тизилген катар алып. Кой дей турган кожо жок кээ бирлери коомдогу жаманды жасап жүрөт. Болду кылбай баягы жаман ишин бул жерде да ошентип жашап жүрөт. Бир бүлөнү бузушуп кээ бирлери бири-бирине баш кошуп сүйүп алган. Үй бүлөсүн эптешип сактай албай, мекенине калп эле күйүп алган. Баса, бир досум бар, кече келди, үйлөнүптүр. Аялы менен Москвага үй бөлүптүр. Кызмат кылбай келини келген үчүн кайненеси карганып сүйлөнүптүр. Анан келип аябай ыйлап кирди, көзүндө жаш көкүрөгүн кыйнап кирди. Куту кетип жашоонун маңызы жок, айта турган арманын жыйнап кирди. Досум деди, мен болду тоюп кеттим. Атам апам түшүнбөйт абалымды. Аялды мен айылга таштап келсем, анда аны жөн эле аламынбы? Напсимдан тыям деп башкара албай, намысы жок жолдорго барамынбы? Айттырбастан ушуну билсе гана, акыл айтып, ардактап жүрсө гана, келинди да келгенден кага бербей, кыздарындай кубаттап күйсө гана. Мына ушундай, билесизби? Ошол досум ыйлап жүрөт. Боор этин эзгилеп кыйнап жүрөт. Тоюндагы толтура карыздарын төлөймүн деп тыйынын жыйнап жүрөт. Катарында мигранттын мен да бармын. Капа болуп тагдырдын салганына, кара жумуш аткарып каарып барам, карайынчы өмүрдөн калганына. Коро карап жер төлөдө жатып жүрдүм. Бир бөлмөгө эптеп сыйып батып жүрдүм. Мекенимдин кадыры көздөн өтүп, милицияны көргөндө качып жүрдүм. Бир бөлүгүн акчамдын алам дагы 5 бөлүгүн сиздерге катып жүрдүм. Ата-энемдин батасын аламын деп 6 жылдан 2 рет өткөрүпмүн. Жаштык кезим жок болуп, жумуш менен жашоону бүтпөчүдөй көп көрүпмүн. Абалкыдай көз караш калганы жок. Азыр мен да бир далай өзгөрүпмүн. Ата апа, арманым айтайынбы? Абалыңды андан соң байкайынбы? Көзүм көргөн кайгын элестетип, көңүлүңдү көл кылып чайкайынбы? Азапталып алыста жүрө бербей, балким болду, ала тоого кайтайынбы? Кайтам. Бирок мен жөнөткөн акча кайда? Курам деген үй, коро, бакча кайда? Мен силерге ишенип мусапырмын, силер болсо той топур хан сарайда. Атам ичип арактын кулу болду. Апасы ичи олтуруш тойдо жүрөс. Акча салса келерки отурушка көйнөк алып кийим деген ойдо жүрөс. 30 жаштын кырына келсем дагы Орусиянын таласын таштабадым. Досторумдун балдары бакчада жүр, а мен жалгыз үй бүлө баштабадым. Кантип баштайм? Унутуп салгансыңар, аз келгенсип кредит алгансыңар, уулум бар деп акчаны төлөй турган ушул ишке атайын баргансыңар. Мейли төлөйм, менин кебим акчада эмес, мээримге зар уулуңду уккулачы, мен жөнөткөн акчаны ысырап кылбай, сарамжалдуу колдонуп туткулачы, кереги жок жерлерге чача бербей, керели кеч базарга баса бербей, кеңеш менен көчөгө чыккылачы. Мейли, мени жетекчим чакырууда, мен силерге түштөн соң кеч кирейин. 16-кабатка чейин цемент менен кирпичти жеткирейин. Кош болуңуздар.